Өзгөн райондук сырттан окутуу мектеби мекемеси кыргыз тили сабагы 10-класс сабакты даярдаган кыргыз тили жана адабияты мугалими Сайпиева Сайрагүл. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын өтүлүүчү темасы баш мүчөнүн ортосуна сызыкчанын коюлушу, сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн ээрчишүү нормалары болмокчу. Сабагыбыздын негизги максаты окуучулар силер менен биргеликте жаңы тема боюнча терең жана так маалымат алууга аракеттенебиз. Алган билимибиздин негизинде өз алдынча иштей алууга көнүгөбүз. Аң сезимдүү ой жүгүртө билүүгө, сабырдуулукка, тарбияланууга багытталабыз. Балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда силер менен биргеликте кандай учурда ээ менен баяндооштун ортосуна сызыкча коюла тургандыгын өтөбүз. Төмөндөгүдө мисалдар менен маалыматты терең жана так алууга биргеликте аракет кылабыз. Ар кандай жазуу иштеринде орфографиялык эрежелерди так билбегендигибизден көп ката кетирүүгө жол беребиз. Ошондуктан бүгүнкү сабагыбызда өтүлүүчү жаңы теманы жакшылап түшүнүп, мисалдар менен бышыктап үйрөнүүгө биргеликте аракет кылабыз. Анда эмесе балдар, сабагыбыздын башында сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн эсибизге сала кетели. Башка сүйлөм мүчөлөрүнө көз каранды болбой, сүйлөмдүн негизин түзгөн мүчөлөр баш мүчөлөр деп аталат. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү ээ менен баяндооштон турат. Мисалы, ырчылар ырдашты, кар жаады, мугалим түшүндүрүп жатат. Мындагы келтирилген сүйлөмдөр баш мүчөлөрдөн гана, башкача айтканда, ээ менен баяндооштон гана түзүлгөн сүйлөмдөр болгондугун баардыгыбыз байкап турабыз. Ээ менен баяндооштун ортосуна төмөнкү учурларда сызыкча коюлат. Ээ менен баяндооштун милдетин атоош жөндөмөдөгү зат атооштор аткарса, эгерде баяндоочко тиешелүү айкындооч мүчөлөр болсо, сызыкча ошол айкындооч мүчөлөрдөн мурда коюлат. Мисалы, тил улуттун сыймыгы, ата аскалуу тоо. Ээнин милдетин шилтеме ата атооштор аткарып, баяндоочу атоош жөндөмөдөгү зат атооштордон болсо, анда сызыкча коюлат. Мисалы, бул менин атам, ал Асандын мектеби. Ээнин милдетин заттык маанидеги атооштук аткарып, баяндоочу атоош жөндөмөдөгү зат атооштон болсо, сызыкча коюлат. Мисалы, алтын билим өнөрдүн сүтүн берген мугалим, аябастан эмгекке күчүн берген мугалим. Ээ менен баяндооштун биринин милдетин атоош жөндөмөдөгү зат атооч, экинчисиникин кыймыл-атооч аткарса, анда сызыкча коюлат. Мисалы, ата мекенди коргоо ыйык милдет. Ар бир атуулдун ыйык милдети ата мекенди коргоо. Эгерде атоош жөндөмөдөгү зат атооштон же кыймыл атооштон болгон баяндооштун алдына бул, ал, ошол деген сөздөр кошулуп айтылса, сызыкча бул сөздөрдүн алды жагына коюлат. Мисалы, ынтымактуулук бул күч, ынтымактуулук бул жашоо, ынтымактуулук бул жеңиш. Элге эркиндик, эгемендүүлүк алып келген ошол демократия. Да баяндоош да эсептик санатооштон болсо, же баяндооштун милдетин абстрактуу маанидеги санатооч аткарса, анда сызыкча коюлат. Мисалы, 5 жерде 5 25, 100-дүн жартысы 50. Зат атооштон турган баяндоочко кызматчы сөздөр айкашып айтылса, же аларга жак суроо, уланды мүчөлөр уланып келсе, баш мүчөлөрдүн арасына сызыкча коюлбайт. Мындай учурда атооштук баяндооч толук баяндооштук белгиге ээ болуп, ээ менен тыгыз байланышып келет. Мисалы, сен акылдуу кызсың, улан биздин мыкты жигитибиз эле. Мен демократмын, Айгүл студентпи деген сыяктуу мисалдар буга мисал боло алат. Зат атооштон болуп, сан атооштон турган баяндооч анын конкреттүү санын көрсөтсө, баш мүчөлөрдүн ортосуна мындай учурда сызыкча коюлбайт. Мисалы, бизде шаарга баруучулар 35. Жогорудагы өтүлгөн темабызды бышыктоо үчүн тесттик суроолорго көңүл бурабыз.
Теманы бышыктоо үчүн мисалдар. Кайсы варианттагы сүйлөмдө сызыкча туура коюлган? Тесттик суроолорго баарыбыз көңүл бурабыз. Мисалдын туура жообу. Кайсы варианттагы сүйлөмдө сызыкча туура коюлган? Б варианты. Мекенди коргоо ыйык милдет. Баарыбыз көрүп турабыз. Б варианты туура жообу болду. Экинчи. Кыштан аман чыккандар бешөө. Сүйлөмдөгү кайсыл сөздөн кийин сызыкча коюлушу керек? Варианттарды бардыгыбыз көрүп турабыз, биргеликте иштөөгө аракет кылабыз. Мисалдын туура жообу кыштан аман чыккандар бешөө. Кайсыл сөздөн кийин сызыкча коюла тургандыгын баарыбыз биргеликте көрүп турабыз. Туура вариант В. Чыккандар. Кийинки мисалыбыз баш мүчөдөн гана түзүлгөн сүйлөмдү аныкта. Мында дагы вариантта берилип турат. Туура вариантты табууга баарыбыз биргеликте аракет кылабыз. Мисалдын туура жообу баш мүчөдөн түзүлгөн сүйлөм А варианты болду. Жүрөк коркок, кол баатыр. Урматтуу окуучулар, эми темабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн ээрчишүү нормалары. Сүйлөмдөгү сөздөр бири-бири менен 4 жол аркылуу байланышат. Бул байланыштар ээрчишүү, башкаруу, таандык, ыкташуу. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн ээрчишүүсү эки түрдүү жол менен ишке ашат. Бул биринчи толук ээрчишүү, экинчи толук эмес ээрчишүү. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн толук ээрчишүүсү. Сүйлөмдүн баяндоочу грамматикалык жактан ээге баш ийип, аны жак сан боюнча ээрчип байланышат. Сүйлөмдүн ээси биринчи, экинчи жактагы жактама ата тооштордон болсо, баяндоочуна да ошол жактын мүчөлөрү жалганып, ээни дайыма жак боюнча толук ээрчийт. Мисалы, биз келечекке карыздарбыз. Мен билим берүү тармагында эмгектенем. Ээнин милдетин аягына биринчи, экинчи жакка таандык мүчөлөр жалганган өз, бар деген ата тооштор жана жамдама сана тооштор аткарышса да, баяндооштору дайыма эни жак боюнча толук ээрчип, биринчи же экинчи жакта айтылат. Мисалы, окуянын себебин өзүм аныктайм. Баарыбыз окуучубуз. Бешоңор айылга барасыңар. Сүйлөмдүн ээси маани жагынан үчүнчү жакта туруп, баяндоочу учур чакта же айкын келер чакта болсо, баяндооч ээни жак боюнча толук ээрчип, үчүнчү жакта айтылат. Мындай баяндооштордун аягына үчүнчү жактын т мүчөсү жалганып келет. Мисалы, ал дайыма жашаган жерин мактайт, ашыккан дайыма уятка калат. Өткөн чактагы этиштердин үчүнчү жагынын жак мүчөсү жок. Ошол себептен сүйлөмдүн ээси үчүнчү жакта, баяндоочу өткөн чакта болсо, андай баяндооч жак мүчөсү туруп эле эни толук ээрчип, үчүнчү жактын маанисинде айтылат. Мисалы, ал конокторго сөз берди. Айналар үй сатып алышыптыр. Мында балдар кайсыл сүйлөм мүчөсүн ээрчип байланышкандыгын көрүп турабыз. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн толук эмес ээрчишүүсү. Сүйлөмдүн баяндоочу менен жак уландылары боюнча дайым эле толук ээрчи бербейт. Айрым учурда баяндооч менен жак мүчөсү уланбай туруп эле мааниси боюнча ээрчишип байланышат. Буга мисалы, сен шаарга окууга тапшырганы бар. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон өлкө. Экинчи, ээнин милдетин аягына биринчи, экинчи жакка таандык мүчө уланган зата тооштор аткарганда, алар сырткы түрү жагынан биринчи, экинчи жакка таандык формада турганы менен ички мааниси боюнча үчүнчү жакты билдирет. Ошондуктан баяндооч да аны ээрчип, үчүнчү жактын маанисинде айтылат. Мисалы, менин сиңдим институтта иштейт, биздин директорубуз эс алууга кеткен деген сыяктуу сүйлөмдөр мисал боло алат. Үчүнчү, сүйлөмдүн ээси үчүнчү жакта туруп, баяндооштун милдетин биринчи, экинчи жакка таандык формадагы зата тооштор аткарса, алар менен жак боюнча ээрчишпей, мааниси боюнча ээрчишип байланышат. Мисалы, бул менин балам, Ракыя силердин тууганыңар.
4. Баяндооштун милдетин жактама ата тооштор аткарышса же тутумдаш баяндооштун курамында жактама ата тооштор болсо, алар эни жак боюнча ээрчибейт. Баяндоочу кайсы жактагы жактама ата тооштон болсо, ага ошол жактын уландысы жалганат. Мисалы, ал сиздарга көмөк көрсөтө турган адамдар силерсиңер. Мактоого ээ болгон алдыңкылар биз болобуз. Жогорудагы өтүлгөн темалардын негизинде бышыктоо үчүн тесттик суроолорго көңүл бурабыз. Баш мүчөдөн түзүлгөн сүйлөмдү белгиле. Мындагы варианттардан кайсыл сүйлөм баш мүчөлөрдөн гана түзүлгөндүгүн биргеликте аныктоого аракет кылабыз. Мисалдын туура жообу А варианты болду. А варианты баш мүчөдөн гана түзүлгөн сүйлөм. Ден соолук, байлык. Тыныш белгини туура коюлган сүйлөмдү белгиле. Бул берилген сүйлөмдөрдө 4 вариантта кайсыл сүйлөмдө бирдей сүйлөм, бирок бир гана сүйлөмүндө тыныш белгилер туура коюлган. Мисалдын туура жообу. Тыныш белги туура коюлган сүйлөм А варианты. Кобур-собур басылып, тамак аш ичилип бүттү. Сөздөрдү маанисине жараша ордуна коюп сүйлөм түз. Мында 3 сүйлөм берилген. Бардыгыбыз көңүл коюп окуп чыгабыз. Андан кийин сөздөрдү маанисине жараша жайгаштыруу менен биз сүйлөм түзүүгө жетишебиз. Биргеликте көңүл бурабыз. Туура жооп балдар. Сенин уулуң орто мектепти алтын медаль менен бүттү. Окуучулар биринин артынан бири келе жатты. Ал жерде жумушчулар бака-шака түшүп иштеп жатышат. Мындагы берилген 3 сүйлөмдүн туура жооптору ушулар болду балдар. Тесттер менен иштөө, сүйлөмдөрдү толуктоо. Мындагы сүйлөмгө туура варианттагы сүйлөмдөрдүн дал келгенин коюп, сүйлөмдү толуктоого биргеликте аракет кылабыз балдар. Барыбыз көңүл бурабыз. Туура жообу тынымсыз узакка сүзүп жүргөндүктөн баланын күчү кетип калган эле. Бул биздин сүйлөмүбүздү толуктоого Б вариантындагы сөздөр жардам берди. Кийинки мисалыбыз дагы деле ушундай. Сүйлөмдөрдү мааниси дал келген сөздөрдү коюу менен толуктап чыгабыз. Варианттарды бардыгыбыз көңүл коюп карайбыз балдар. Биргеликте туура жообу окуучулар жакшы окугула, кимдин ким экени жылдын аягында билинет. Биздин сүйлөмүбүздү толуктоого В вариантын пайдаландык. Кийинки сүйлөм дагы деле ушул сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча баарыбыз биргеликте көңүл бурабыз балдарым. Туура варианты калың бейитке бет алган жалгыз аяк жол менен 3 аял келе жатты. Бул Г вариантындагы сөздөрдү пайдалануу менен биз сүйлөмдөрдү толуктоого аракет кылдык. Эмесе балдар, биз бүгүнкү өтүлгөн сабагыбызды канчалык деңгээлде түшүндүп, өз алдыбызча иштей алуу көндүмүнө ээ болгондугубузду үй тапшырмасынан аныктоого аракет кылабыз. Үй тапшырмасы мен кыргызстандык экендигиме сыймыктанам деген темада текст түзүү. Өтүлгөн теманы пайдалануу менен.